Assalamu алейкум. Эгин тегинди чаап алгандан кийин аянттарды тазалаганга өтөбүз. Ошондой эле коргонубузду дагы тазалашка өтөбүз. Буудайдын саманын, шалынын пахалын, картошканын полегин, помидордун сабагын, жалбырактын эң кутулуштун оңой жолу катары өрттөп көнүп алганбыз. Бир жолу күкүрт чагып кой, болду, кутуласың. Натыйжада жердин өзүнө керек болгон гумустун баардыгын жок кылып атабыз. Жылдан жылга жердеги гумус азайып, жылдан жылга түшүм аз берүүдө. Бул адамзаттын жашоосун кыйындата турган нерсе. Эгер биз натуралдык продукция жейбиз десек, анда жерге туура мамиле жасап, продукциясын алгандан калган отходтун баардыгын жерге майдалап чачып, бизге мышайт этпегендей. Же болбосо алардын баарын чогултуп алып туруп, мына ушундай чуңкурга салып чиритип, кайрадан жерде гумусту кайра жерге беришибиз керек болот. Жерге кам көрүү деген эмне? Жерге кам көрүүдө агротехниканы туура жүргүзүшүбүз керек. Ал идеалдуу болуш керек. Идеалдуу деп топуракты 25% суу, 25% аба, 45% жер, же болбосо минерал, 5% гумустуу болуш керек. Мына ошол жер идеалдуу топурак деп айтылат. Ал жерге көчөт эгесиңби, жашылча өстүрөсүңбү, ал идеалдуу топурак деп айтылат. Достор, биз азыр дарактын астын мульчалоо боюнча аягында айтып кетким келет. Жылда өскөн чөптү алып келип оруп, астына төшөп атам. Топурактын кандай абалда экени pH менен өлчөнөт. Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде 7ден баштап 9га чейин шкала менен көрсөтүлөт. Бул көчөт үчүн жегиштүү келет. Көчөт же жашылча 5ден 7ге чейинки абалда өтө жакшы, нормалдуу эсептелет. Кыргызстандын жерлери көпчүлүгү жегиштүү, шорлуу, акташтуу келет. Ошондуктан pH'ты даракка түшүрүп берүү үчүн органикалык заттарды кык, көң, гумус, компост ошондордун баардыгын салыш керек. Мына ошондо жер нормалдуу абалга келет. Мына ошондо биздин бак идеалдуу топуракта өсө алат. pH боюнча буюрса дагы көп кайрылабыз, атайын тема коюп, pH боюнча буюрса сөз кылабыз. Бул эки иштен бир иш. Оруп алып келип салып койдуң, болду. Ушул жерде бир жыл бою нымдуулукта чирип, өзүнө азык болот. Чөптүн астын ачып көрөлү. Мына достор, чиринди мынакей. Тамырлар чыгып калган уже. Былтыры салынгандар чирип калган. Мына үстүндөгү эрте жазга салынгандар. Мына уже жартылай чиригенге өткөн. Бул самандоону биз биринчиден нымдуулукту сакташ үчүн салабыз. Экинчиден астынан отоо чөп чыкпайт. Үчүнчүдөн жердин асты жумшак бойдон турат. Мынакей каткан эмес, жумшак бойдон. Нымдуулукту жакшы сактайт. Мына көчөттүн майда соруучу тамырлары. Эгерде жердин гумусу жок боло турган болсо, анда жерге суу койгондон кийин чополуу катмар катып калат. Каткан топурактан жерге аба сиңбейт, аба өтпөйт.
анда идеалдуу топурак бузула баштайт. Эгерде нымдуулук жетишпесе, 25%тен аз боло турган болсо, анда көчөт дагы стресс абалына келет. Идеалдуу топурак бузулат. Жерди идеалдуу кармоо үчүн сөзсүз түрдө жерде гумус болушу керек. 5%дан жогору болсо, анда жакшы болот. 5% бул идеалдуу топурак болуп эсептелет. Мына достор, сиздер менен оруп күйгүзүп аткан мынакей азыр айылды көрсөтөйүн. Мына тетигинде уже күйгүзүп атат. Түшкөн жалбырактарды кайра өзүнө азык кылып бербестен же жерге салбастан алып чыгып күйгүзүп таштайбыз же коргондун өзүндө өрттөп салабыз. Мына достор, сиздерге дагы бир жолу кайрылып кетем. Дарактын өзүнөн чыккан, өзүнөн түшкөн жалбырагы барбы, аткоту бар, бүт баарын өзүнө кайра берүү керек. Антпесе жердин балансы бузулат. Достор, сиздер менен Богострук Кыргызстан каналы болду. Сиздер менен мен Гламфбек болот. Саламатта туруңуздар.